Үстүбүздө жылдын 17 май күнү жубайым күтүүсүздөн каза болуп, 4 бала менен жалгыз калдым деген 32 жаштагы атанын маеге Супер ТВ телеканалында жарык көргөн. Өмүрлүк жолдошум келинчегимден айрылып калдым. Больницага алып барсак үзүлүп калды. Жүрөк дейт, ушу жүрөктө төрөгөндө күч келгенби. Видео чыккан соң коомчулуктан ар кыл жардам болгону айтылды. Бизге каарманыбыз Фарух Эргашев жакында үйлөнгөнүн кабарлап сүйүнчүлөгөн. Бүгүн биз Фарухтун куш болсу бек болсун деп кайрадан үйүнө кабар алганы келип турабыз. Ассаламу алейкум. Кандайсыңар, жакшыбы? Куш бол бек болсун. Үйүңүз баягы эле экен, кайрадан көрөйлү. Кириңиздер кана. Эмне өзгөрүүлөр болду? Өзгөрүүлөр чоң аябай. Алдын айтып беребиз, буюрса. Жүрүңүз анда кирелик. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Куш болуңуздар бек болсун. Рахмат, чоң рахмат. Үйүңүздөрдү дагы сонун кылып жасап алган экенсиздер, Ооба, ошо. Могу үйдүн ээси, биз батир болгондуктан үйдүн ээси спонсорлук кылды десек болот. Жарым-жартылай өзүбүз коштук. Ана элдерден түшкөн акчадан ушу балдарыбызга деп кичине уют создавать эттик. Мындай айтканда, өзүм жана строитель болгондуктан өзүм жасадым. Кудайым буйрса, мына эми. Биз келгенде бул жерде бир чоң эле бөлмө бар болчу, Азыр 2 бөлмөлүү үй кылып алган. Азыр 2 бөлмөлүү үй болуп калды. Биринчи келгениңиздерде баягы төшөгөн желип турганды караңыздар деген чоң комната ушул болчу. Азыр мына уже башка. Төшөгөн жыйып турган карагыла деп көп телекөрүүчүлөр комментарий калтырган, Байкасам гүлдөрдү дагы өстүрө баштагансызбы же бул сизге тандыкпы гүлдөр? Мага тандык. Сиз өстүрөсүзбү? Мен өстүрөм. Мен гүл аябай жакшы көрөм, сүйүүчүмүн, гүлдүн түрлөрүн өстүргүм келет. Ошо. Мурда биз келгенде 4 баланын атасы элес, эми 6 баланын атасы болуп калыпсыз, Эми Кудай буйрса, 6 бала 2 эркек, 4 кыздуу болдум буйрса, Кудайдын бергени болду. Дасторконго. Калганын отуруп сүйлөшөлү, Жүрүңүздөр. Дасторконду эле куда тоскондой жайгансыздар го? Аялдар башка экен баары. Ошо Супер ТВ сиздерге терең ыраазыбыз. Ошо өткөндөгү немени тартып кеткениңиздерден кийин ушу көпчүлүк жардам колун сунду. Боорукер инсандар аябай мындай Аллах Тааланын буйругун аткарам деген инсандардан терең ыраазымын. Ошо Россиядан келген мигранттар, Россиядагы мигранттар, Кореядагы, Америкадагы, Европадагы мигранттарга аябай ыраазымын. Анан ушул аябай жардам беришти. Кудайга шүгүр. Анан ошо азыр могу сиздердин эмеңиздерден пайдаланып айтып кетким келет. Үйлөндүм буйрса, эркек кишиге көп 4 баланын тартыш оңой эмес чындыгында. Өзүм батирде тургандыгымда байланыштуу. Анан иштебесең дагы болбойт. Анан ошого мен көчөгө чыгып иштеп келгенде, мырсыз издешибиз керек да. Көчөгө чыгып иштеп кеткенде балдарды кайненем каарылашып атты, аларга өмүр бою эле асылып тура албайм да. Анан үйлөндүм, бияк жубайым. Аты Надира. Көлдөн болот өзү. Надира менен качандан бери тааныш болгонсуздар? 2011-жылдары үй бүлөбүз менен тааныш катышып жүргөн эле. Ата-энеси аябай жакшы адамдар. Анан ата-энесини көрүп, ошондон неме болуп калдым чындыгында. Анан бул деле ошо 4 балага эне болууга даярмын дегендигиме карап, өз түшүнүктүү аябай өтө эле болбосо кыйынчылык көрүп өскөн кыз. Ата-энеси аябай жакшы адамдар, тарбиялуу. Энесин көрүп кызын ал демекчи. Байгазан чайканасы сиздер үчүн эшик ачык. Кыргыздын чүйгүн сый тамактары: ташкордо, козу гриль, казан кебаб, гриль кабырга, Европа ашканасынан стейктер, пиццанын жана балыктын түрлөрү, чыгыш ашканасынан полонун 10дон ашык түрү, шишкебек, үндүк, тоок эттери. Дарегибиз: Касымалы Баялинов көчөсү 131. Байланыш телефон номеру 0505 88 44 88. Байгазан чайканасы меймандарды тосууга даяр. Маған келет. Мен мурда 4 балам болсо, азыр 6 балам болуп калды. Кудай буйрса дагы 2 кызыбыз. Надиранын 2 кызы бар. 6 бала болуп калдык иншаллах. Кудайым берем десе эч нерсе эмес экен.
Надира, сиз видеону көргөнсүзбү Фаруктун буга чейин чыккан? ооба көргөм. Биз 2011-жылы таанышканбыз. Негизи ошондо мен тааныш болуп ата энем менен катышып эле жүргөнбүз. Быйыл ушу эмесин да көрдүк, чыкканын, видеосун Супер ТВдан көрүп калдык. Ошо анан Фарук менен өзү сунушун киргизди. Макулдугун бердим. Фарук сизге айтты, мага жубай болбойсуңбу деп, Анан макул болдуңузбу? Сразу эмес, бир-эки сунуштагандан кийин анан Канча күн ойлондуңуз, тийсе болобу деп? 2 айдай го дейм, 2 айдай бир-эки орозо убакыт болду го дейм. Ошондо орозо убакытта ойлондум, 4 балам менен карайламбы, ответственность аябай көп да деп. 2 балам менен кантип эметем деп аларды ойлондум. Ата энем Фарухту жакшы билет, анан ата энем аябай эмет сунушун киргизди ата энем. Ошонтойдан үйлөндүк. Ошо Фарук экөөбүз таанышканда эже ини катары эле жүрчүбүз. Мындай айтканда, ини катары эле мен көрчүм да Фаруктучу. Анан ошо жубай болот экен деп даже мен мындай элестеткен даже жокмун да. Ошо ата энем түрткү берип, анан Кудай таалам, Аллах таалам деген эме берди окшойт да, жүрөгүмө салыпчы ушу Фаруктун эмесин ошо. Кандайча тааныш болуп калдыңыздар? 2011-жылы ошо биздин үйгө келип, Раматылык кайнатабыз менен кайнем келип чогуу. Анан строитель болчу булар. Стройкага келип, биз эми үй салып аткан болчубуз, ошого келишкен, ошодо таанышып калганбыз. Менин даже жүрөгүмдө Фарук деле жок болчу, мындай эметкенчи. Ата энем ошо эметип койду да. Анан Кудайдан сүйлөндүм, ошо түбөлүк өмүрлүк жарым ошо Фарук болсо жүрөгүмө салчы депчи. Ошентип эметкенден кийин бир жумадан кийин ол жүрөгүмө салды окшойт да. Ошо эмем келе баштады да жүрөгүмөчү. Демек Фарукту сиздин ата энеңиз сунуштаган, сизге ошо балага тийбейсиз. Негизи мындай болгондо биз интернет аркылуу эметтим, мен муну угуп калдым да, аялыкка болуп калды. Көңүл айтам деп мен жүрө берип унутуп калыптырмын. Анан өзү связга чыгып калды. Интернетке анан экөөбүз ошентип жазыштым, анан айттым, эми көңүл айтып ушинтип эле анан жазышып кеткенбиз. Биз ошо катышып турчубуз да, анан ошо бир жерден жолугуп калдык, анан жубайым каза болуп калды дедим. Десами деп коюп анан ошол жерден көңүл айтышып кетишти. Анан кийин эле Надиранын ага чейин чындыгында ал нерсени ойлой турган убакыт эмес болчу. 6 айга чейин чындыгында ойлогон жокмун ал нерсени. Анан кийин анан 6 айдан кийин анан барып балдарга эне керек экендиги, барып үйдө аял киши керек экендиги барып сезесиң да, эркек киши. Анан ошондон кийин Аллах таалам бир өзү эме салдыбы дейм да жүрөгүмө. Анан ошол алдым, буюрса жакшы, рахмат. Надирага дагы ошо 4 бала менен бир комната үйгө. Анан азыр интернетте мен эне болот элем, мен жубай болот элем деген адамдар, алар алыстан турат да, алыста туруп бул жерде көргөн жок да. Бул жер башка тартып кеткен үй ушул үй болчу. Көрдүңүз да. Ошол үйгө келин болуп келди да. Ал үйгө ошол интернеттен жазып аткан мен эне болом, мен сизге жубай болом дегендер бир ооз келип ошол убакытта эле келген да. Алар ошол убакытта эле ошол ой пикиринен кайтат эле да. Бул до конца ошол менен турду, анан экөөбүз үйдүн ээси кичине жардам кылды, ошондо ремонт кылып алгыла, ошол жакта калсаңар, быйыл кыштап калсаңар деди. Анан ошол жакта калдык да. Быйыл эми ошол жерден негизи ниетим ушул үйдөн бир үйлүү болуп чыгып кетсем дегенчи. Фарук, кайсы күнү баш коштуңуздар экөөңүздөр? Ошо 7-июнь күнү ошо жакын досубуз да, анан Надиранын эжеси бар. Ошо эжеси төртөөбүз эле үйүнүн ата энесинин ыраазылыгын алдык, шарият негизиндегидей. Барып мечитке барып эле нике кыйдырдык. Кийин анан киши чакырдык. Балдар эми азыр эже деп кайрылып атат, эже деп. Эми өзүмдүн энелик мээримди төккөнгө аракет кылып жатам. 4-6 балага баарына бирдей кылып төккөнгө. Ошо эми ар бир баланын ар бир эмесин өзү ар кандай, ошолорго эме кылышым керек. Подход дейчү эле орусча айтканда. Ошо. А так балдар жакшы, эмес тарбиясы жакшы. Мен жакшы эле эме кабыл алышты. Ошол 17-майда тартылган видео чыккандан кийин
мага аябай көп кайрылуулар болду. Чындыгында мен балдарыңызга апа болоюн, сизге жубай болоюн дегендер аябай көп болду. Эми чынында алар менин жашоомду билгенден кийин сурап, чалып, SMS жазып, азыркы күнгө чейин чалышат. Түнү 12-1 дебейт. Анан жазып, чала бергенден анан ачыгын айтып аттым. Үйлөндүм, жубайым бар. Ушундай деп анан ар ким ар кандай кабыл алат экен чындыгындачы. Кээ бирөөлөр кое турсаң болбой беле, балдарың чоңоюп калса болбой беле деп. Анан балдар жаш кездерде ушундай көндүшүп кеткени жакшыбы дейм да. Балдар жаш кездерде көндүшүп кеткени бул кийин барып өздөрүнө эле кийин бала чоңойгондон кийин уже психологиясы башка болуп калат да. Анан кийин ошол жагын ойлондум. Анан чындыгында эркек кишиге кыйын эле болду. Өзүмө кыйын болуп кеткендиктен ошол кадамга бардым. Атасына барганда тагы иши. Маған келет, кайра атасына барат. Фарук экөөбүздүн ортобузда мен 1 жашка улуумун. Фаруктан мүнөзү бүт эле жакшы нерселерди көрдүм. Фаруктунчу мындай жароокер, кандай десем да, көп эле айта берип көп болуп кетет го дейм. Кыздар түндө түнкөндө кечен чалып калат да атпайбы? Кызганыч болду, бирок эме өзүмдү до сих пор болуп жатат. Анан өзүмдү карманга аракет кылдым, бирок айтып аттым. Айтпайсыңбы, жубайым бар, ошо үйлөндүм депчи. Анан бул деле эме кылат, баары бир деле акырын айтып, кишиге катуу тийбесин, кыздаргачы, башка кыздарга да анан ответин берип коет акырын. Мен айтып учурдан пайдаланып айтып кетейин. Эми көрүп аткандар бар экен, жаңы эле видеону эми көрүп аткандар бар экен, ошолор мен балдарыңызга эне болоюн, сизге жубай болоюн дегендерге айтып кетерим, баса белгилеп. Жубайым бар, балдарымдын энесин таптым деп ойлойм. Бул ушул күнгө чейин бир кемчилигин көрө элекпиз, көргөн жокмун. Кудайым буйрса суранып келатам да, мындан кийин да көрбөйүн деп. Балдарды бөлбөйт, өз баласындай көрөт. Эч бир жаман жагын көргөн жокмун, Кудайга шүгүр. Ошого чалбасаңыздар, турмуш куруу максатында жазбасаңыздар деп айтып кетерлим. Ошо элден чогулган акча рахмат, ошо мигранттардан, ошо Кыргызстандын ичинде ошо жардам бергендер болду, аябай чоң жардам бергендер болду. Анан ошолордун учурдан пайдаланып азыр мен так эле суммасын айтайын, 450 000 сом акча чогулду. Азыр картабызда турат. Аны иштетпей атабыз, ошо балдардын акчасы, ошо балдарыма ошо бир үй кылып берейин деп. Негизи ал видеонун чыккан себеби ошол болчу да. Анан ошо жетпей турат. 450 000 сомдо чогулду. 450 000 азыр участок келбейт экен жакшы жерден. Жакшы жерден эмес, деги эле участок жогулган 450 000 сомгочу. Анан ошого бир кайрымдуу инсандар болсо, ошо жардам кылса, бизде бир үйлүү болуп калсак, же бир чоңдор жака жетсе, бул мамлекет тарабынан ошо кайрылып кетерлим. Ушуга чейин жардам бергендерден чындыгында дуа кылып турабыз күндө. Ошо дуа кылып атам. Рахмат, Аллах разы болсун. Ошо мигранттар экен. Көбүнчө ошо мигранттардан да. Айышка. Банан алып берем. Койт, мен алып берем азыр, кызым. Фарук Надира, сиздерди баш кошконуңуздарды куттуктап, куш болуңуздар бек болсун дейбиз Супер Той телеканал жамаатынын атынан. Анан биздин демөчүбүз бул Байказан ресторанын сиздерге атайын 2 кишилик кечки тамакка чакырабыз. Бишкектеги эң мыкты ресторан. Ал жакта мыкты жылдыздар, мыкты адамдар бар, ал жакта эс алышат. Жана жан шериктер да бар, эс алышат сиздерге. Ошо экөөңүздөргө бул 2 кишилик тамак ичип кетсеңиздер болот. Атайын Байказан ресторанына барып. Рахмат. Биз видеону тартканда Айышанда 6 айлык кези болчу, 6 айлык кези болчу. Сизге азыр эне катары көнүп калдыбы? Сизди кучактап, сырттан келсез, сизди күтүп атабы? Күтөт, көнүп деле калды. Ошо бизге азыр апабыз да жардам берет. Бул балдардын тайнеси. Ошого ыраазычылык билдирем. Азыр айтып кетейин да. Ошо апага ден соолук каалайт элем. Ошондо бизге да өз кызындай кылып мени кабыл алганына. Кайнене катары көрөм да, мындай алып. Ал сиздин кайненеңиз. Кайненеңиз сиз үйлөнөм деген чечимиңизди кандай кабыл алды? Сурадыңызбы ал кишиден дагы? Мен биринчи ошол кишиден сурадым. Анан
ошол кишинин айткан сөзү менде дагы деле жүрөгүмдө турат. Анан эч кимден мен күткөн эмесмин ошентип айтат депчи. Анан ошол күткөн эмесмин ошентип айтат деп, балам деди, жүрөгүмө таштай батып атат деди. Бирок керек ал нерсе деди. Мен жардам берип турайын дедим, балдарың чоң өскөн, мен жардам берем, жаным денемден чыкканга чейин жардам берем. Алсаң экөөлөшүп балдарың жакшы тарбия кылалы, энесиз өстү дебесин бирөө. Ошо энесине мен да жардам берем деди. Айша кызыбыз конок биздин үйдө, ал жакка барып келип ортодо. Анан ошо каралашып бизге жардам берип, чоң жардам берип атат. Жакшы, Аллах ыраазы болсун ошол адамданчы. Жаныңды бере турган адамдар ушул дүйнөдө аз эле адамдарга жанымды берет элем, бер десечи, биринчи ошол кишиге берет элем да. Чынында аябай ыраазымын. Силердин телевидениялардан айтып кетейин, ушу кайненеме особенно чындыгында аябай терең ыраазымын. Надира, рахмат сага ушу менин балдарыма эне болууга ыраазы болгонуңа, ушу эч барчылык жокчулугубузга карабай бизге, биздин балдарыбызга эне болуп ушу шартымды түшүнүп келгениңе сенден ыраазымын. Чындыгында Аллахым сенден ыраазы болсун. Ошол ийгиликтерди каалайбыз сиздерге. Бактылуу болуңуздар. Супер ТВга да рахмат. Ушу көңүл буруп, ушул жерге келип, бизди тартып, ушу четте калтырбай тартып кеткениңиздер Супер ТВнан. Мен Супер ТВне ошо 17 майда биринчи жолу тартылып кеткенде, кечээ Супер ТВни көргөн эмесмин. Мен биринчи жолу көрдүм. Аябай ушундай тагдырларды чагылдырып тартканыңыздарга рахмат. Бизге дагы мисалы үчүн ошол убакта мени биринчи жолу тартып кеткениңиздерде, ошо тартып атканда мен жашоодомдай бир жашагым келбеген адамдай катары элем. Ушундай жакшы инсандар бар экен. Чоң-чоң алымдар чалды, телефон аркылуу жакшы сөздөрүн айтып, дуаларын кылып, жашоодо мындай болот, жакшы жылуу сөздөрүн айткан бизге ушундай жазуучулар жазгандар болду. Ошо комментарийлерди окуп аябай ыраазы болдум. Элден рахмат. Сиздерге дагы буюрса эми үй алганда буюрса сиздерди сүйүнчүлөп биринчи сиздерге чалам. Үй алып алалы буюрса. Рахмат, терең ыраазыбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Мен сиздер менен коштошом. Ал эми 2 жашка ийгиликтерди каалайбыз. Бактылуу болушсун. Кийинки эфирден көрүшкөнчө амандыкта жолугушалы. Саламаттуу болуңуздар.